О туганым кел орозо кармайбыз, 30 күндүн өткөрөбүз балмайсыз. Оз ачканда суунун билип кадырын, 30 түндүн акыретке арнайбыз. Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган, кереметтүү бүт айлардын султаны. Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган, кыйшайбастан түз ташталып аргадан. Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай, кабыл болсун орозобуз кармаган. Bir gelgen Ramazan ayında ömrübüz, көңүлүбүз нурланып, сүйүнүп турган чагыбыз. Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Алла Таала убада кылган эки дүйнө бактылуулугун ар бирибизге насип кылсын. Рахмат айы Рамазан берүүбүздү көрктөндүрүп, бүгүнкү мейманыбыз Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шергазиев устаз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, азыр көрүүчүлөр менен бирге демөөрчүлөрдүн даярдаган жарнамасын көрүп алып, анан маегибизди баштасак. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, ырахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат. Кальций булагы. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Оокаттардын баарын жыйыштыралы кызым. Ой, ал жакта баары бар. Керектүүлөрүн эле алгыла. Леон. Ажырай албаган бут кийим. Улуу Рамазан айыңыз менен куттуктаймын. Мына баарыбыз кубанып турган чагыбыз. Устаз катары 30 күн бою ушу Рамазан айын жалпы эле мусулман эли, биздин мекенибиздеги элдер кандай кооздосок болот, кандай баштасак болот, ушу жөнүндө айтып берсеңиз, сизди угуп алып, анан дагы Кудай буйруса орозонун жолуна түшөлү.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулихи ва сахбихи ва ман вала. Чындыгында эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Мына биз көптөн күткөн, ашык болуп, бир жылдап күткөн өтө берекелүү, куттуу Рамазан айында отурабыз. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушул айды баарыбызга берекелүү кылган болсун. Ошол эле учурда бардык кыргызстандыктарды мына ушул куттуу ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Чындыгында бул айды кооздоо эң алгач бул берекелүү куттуу айга даярдануу менен болот. Ар бирибиз колдон келишинче бул рахмат айы, күнөөлөрдү кечире турган ай, Алла тааланын мээрим айы болгондуктан жана көптөгөн амалдарга сооптор эселеп бериле тургандыктан ошол эле учурда Рамазан айы адамдын жан дүйнөсүн тарбиялай турган, жүрөгүн тазалай турган ай болгондуктан ар бирибиз мына ошо орозодон алдың эми пенде болгондон кийин катачылыктар кетет. Ошо жакшы бир чын жүрөктөн тообаларды кылып, андан кийин бирөөдүн акысына кирген болсок, алардан кечиримди сурап, Кудай менен болгон мамилени оңдоо үчүн чын ихлас менен мына ошол орозо айында кармаган болсок, жана орозо айында бир жакшы бир ниеттерди кылган болсок, көптөгөн бир ибадаттарды, Куранды катым кылам деп, ошол эле учурда кайрымдуулук иштерди аткарам деген жакшы бир ниеттер менен кирген болсок, бул жакшы ниет жарым ырыскы деп аталып калат. Ошондуктан бул айыбыз биздин ихласыбыз менен, чын ниетибиз менен берекелүү жана кооз болот. Кудай буюрса, бирибизди бирибиз ооз ачканга чакырып, намаздарды кылабыз дегендей, таңда ооз бекитебиз дегендей, ушул ооз бекитүү менен ооз ачардын берекеси жөнүндө мындай соо жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Тасахару фа инна фи сухури барака" дейт. Башка хадистерде деле ушул маанинде мындайча айтканда, эрте менен туруп, силер саарылык тамагын ичкиле, жегиле, анткени ал саарылык тамакта бул береке болот деп пайгамбарыбыз айткан. Биз мына ошондуктан колдон келишинче бир аз болсо дагы эрте менен туруп, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык тамактанып алганыбыз жакшы болот. Ал береке дегени балки кечке чейин биздин ибадатыбызга, кылган жакшылык иштерибизге күч кубат болуп турат. Андан кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ооз ачардагы жөнүндө айткан хадиси бар. Бул хадисте деле пайгамбар айтат: "Лисойму фархатан" дейт. Орозо кармаган адамга эки кубаныч бар дейт. Биринчиси ошол ооз ачардагы кубаныч экен. Эртең менен оозду жаап шам намазга чейин балки 17-18 сааттап жүрүп калабыз. Ооз ачар учурдагы убакыт кубанычтуу убакыт. Ал эми экинчи кубанычы бул кыяматта Алла таалага жолуккандагы кубанычы болот дейт. Демек бул болсо дагы момун мусулман үчүн Алла тааладан берилген аябай рахмат, мээрим. Мына ошондон ошол учурларды биз олжолуу пайдаланып, колдон келишинче ооз ачар учурунда баталарды, жакшы дуаларды кылып оозубузду ачкан болсок, ал дуаларды дагы Алла таала кабыл кылат. Мына ошондуктан колдон келишинче орозо айыны биз көптөгөн ибадаттар менен өткөргөнгө дайым аракет кылсак. Алла таала туура орозо кармашыбызды насип кылсын. Амин. Ден соолугуна байланыштуу, шарттарга ылайыктуу орозо кармабай калган адам жолдор бар эмеспи? 60 кишиге бейбечарага тамак бериш керек дегендей, баягы улам айтсаң деле жыл сайын бул суроо жаңырат экен. Дагы сиз ошо элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетсеңиз. Чындыгында орозо парз болот балагатка жеткен, андан кийин ден соолугу таза адамга. Бул негизги парз. Ал эми кээ бир адамдар ооруп калат, андан кийин сапарга чыгып калат. Куранда айтылат: "Фаман кана минкум маридон ау аля сафарин фа иддатун мин айямин ухор." Мындайча айтканда, бир адам ооруп калды, бирок ал оору өнөкөт оору эмес, бирок ал оорудан айыкса болот. Ал биринчи ден соолугун айыктырып алыш керек болот. Балки 10 күндө, балки 7 күндө айыгат. Ошол 10 күндөр орозо кармабай ден соолугун дарылай берет. Айыккандан кийин калган орозону бисмилла деп ниет менен тутуп, тутпай калган күндөрүн орозо бүткөндөн кийин ар күнүнө бир күндөн кармап берет. Ал эми кээ бир адамдарда өнөкөт оору болот.
дайыма дары менен жүрүш керек болот. Же кант оорусу болсо дайыма суу ичип же бирдемке жеп жүрүш керек болот. Кээ бир адамдар айтат, мен ушундай ооруум бар, мен дайыма сааты менен дары ичпесем болбой калат. Демек булар өнөкөт оору. Bunday адамдарга мисалы врачтар дайыма ушуну менен жашайсың, орозо кармай албайсың, дайыма дары менен жашайсың дегендерге булар ошол ар бир күнүнө фидия деп коет. Фидия дегенде бир муктаж адамдын бир күндө 2 жолу тое турган акчасын берсе болот. Же болсо болбоду дегенде бизде фитр садака бар. Ошол фидия садаканын өлчөмүн күнүнө чыгарып турган болсо, мына ошол фидия менен бул кутула берет. Бизде Рамазан айы келген сайын, жакындаган сайын кээ бир инсандарыбыз ошого чукулдап келип ооруп калгандар бар. Атайын орозодон качып, Кудай Таала барыбызга ошо терең түшүнүктү берип, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, мекенибизге дуа кылгандардан бололу. Амин. Башка өлкөлөрдө барабан уруп, баягы ооз ачарга калгандачы ушундай бир майрамдык салтанат дейбизби, Рамазанды даңктайт экен. Бизде кандай нерсе кылсак болот? Мындай салтка ылайыктуу ойлонуп көрдүңүзбү мындай? Эми чындыгында башка өлкөлөрдө бул ошол элдерде калыптанып калган салттар бар. Мисалы биз ошол Египетте окуганбыз, Аль-Азхар университетинде. Ал жерде орозо кирерден 1-2 күн алдын кайсы квартал болбосун, бардыгы жанагындай шам чырактар менен үйлөрдүн алдын кооздошот. Мындай орозо келип атат деген шаңдуу маанайда өтүү үчүн. Андан кийин эрте менен мисалы саат 3-тө же 4-тө саарылыкты жей турган болсо, ошондон 1 саат алдын атайын элдер баягы барабандарын уруп, элдерди саарылыкка тургузуп, бир мындай ойкотуп өтө турган дагы мындай адаттар бар да өздөрүндө. Бизде болсо эми андай адаттар калыптанган эмес. Бирок кандай болгон күндө дагы биз эң негизгиси мына ошол орозо айыны эң биринчи ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсү менен жакшы кабыл алган болсо, биз жана айтып жүрбөйбүзбү, пайгамбарыбыздын сахабалардын баягы жашоосунан сахабалар орозону кармап, узатканда да орозо менен узатып, кайра орозону күтүп атканда да орозо менен күтүп алып дегендей жакшы бир немелер болгон, адаттары болгон. Биз болсо дагы колдон келишинче эң негизгиси мына ошол парз амалды өзүнүн толук шарттары менен, жакшы ыхлас ниет менен өткөрүп алуу үчүн даярданган болсок дагы, бул биз үчүн эң бир чоң жакшы бир жетишкендик болот. Орозодо эми каза болуп калган күндөр бар, балким кээ бири 30 жашынан баштап кармаган дегендейчи. Орозодон кийинки айда Кудай буйрса дагы 6 күн кармайт эмеспи? Пайгамбарыбыздын айтуусу боюнча 1 жылдык орозо кармаганга тете дейт го. Ошол 6 күндү кармаганда мурунку орозонун казалары жабылабы, жабылбайбы? Ошол Шаввалдан кем 6 күн орозо кармаган болсо 1 жылдык орозону сооп алат деген пайгамбардын хадиси. Бул Шаввал айында нафил менен ниет менен 6 күндүк туткан орозо бул карыздарды жаппайт. Биз карызды, орозонун карызын кармоо үчүн орозонун карызы деп ниет кылышыбыз керек. Ошол бул ниетке байланыштуу болот. Себеби орозонун түрлөрү бар да. Бизде парз орозо бар. Бул мына азыр ошол айда отурабыз. Андан кийин важип орозолор болот, сүннөт орозолор болот, назыр. Кеде назыр дагы бул важипка кирип калат. Бир адам өзүнө өзү бир ушул иш бүтсө, мен Алла Таала үчүн орозо кармап берем деген болсо, бул важип болуп калат. Демек ар биринин өзүнүн ниети бар. Ошондуктан кимдин орозодон карызы бар болгон болсо, ал адам ошол мен тутпай калган мурдагы орозонун карызы деп ниет кылыш керек. Ошондо гана орозонун карызынан кутулат. Дагы элдин арасында суроолордо уктап калганда эмне кылыш керек деген эми карапайым элдин кээ бир суроо берет. Анан душка түшсө, көлгө түшсө, башты салбай орозо бузулат, бузулбайт деген талаш бар. Кайсы дары бузат, кайсы дары бузбайт. Тишти тазалап паста жууса бузат дейт, кээ бири бузбайт деген сөздөр бар. Ушул жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Эми чындыгында туура айттыңыз, көптөгөн суроолор болуп калат. Эртең менен тамакты жебей калып турмун, турсам эле азан айтып атыптыр дейт. Же саат менен календар боюнча убагы кирип калыптыр дейт. Мына ошондой болгон учурларда ниетти кылып туруп, эч нерсе ичпестен, жебестен ниетти кылып орозону кармай берет. Андан кийинки душка түшүү, жанан кийин же сууга түшүү, бассейнге түшүү боло турган болсо,
эми зарылдык болбосо сактанган жакшы, бирок ким душка жуунса, ошол бассейнге түшсө деле ооз ачылбайт. Эң негизгиси сактай турган нерсе бул адамдын ошол оозунан жана мурунунан адамдын ичине суу кирип кетпеш керек. Бир тамчы суу кирсе дагы ооз ачылып калат. Мына ошол жакка этият болуш керек. Ал эми кулактагы суу ашказанга жетпейт деп айтылат. Ошондон кулакта суу кирген бул зыян эмес. Бирок кандай болсо дагы ошол ооз менен мурунду өтө этият кылуу керек. Ал эми паста менен жууган деле бул макрух деп айтылат. Ошол даамы тамакка жетип калса ачылат, ачылбайт дейт. Бирок кандай болгон күндө дагы паста менен жууганда деле өтө этияттык менен ошол адамдын тамагынан суу өтүп кетпей турган болуш керек. Орозодогу кооздуктун бири ошо таравих намазы болуш керек. Ошо таравих намазынын артыкчылыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, бул таравих намазы чындыгында бекем сүннөттөрдүн катарына киргендиктен жана биздин мазхабта 20 рекет окулгандыктан ошол эле учурда бир жылда ошол орозо айында гана окулат. Бул дагы ошол өтө сооптуу, адамдын жан дүйнөсүн байыта турган, адамдын кулк мүнөзүн оңдой турган, ошол эле учурда ибадатка сабырдуулукту үйрөтө турган, Алланын алдында негизги адам өзүнүн кулчулугун аткара турган намаз болгондуктан биздин бардык мусулман бир туугандарыбызды мына ушул таравих намазын окуп, ушул орозо айынан пайдаланып калалы деп чакырмакчымын. Мына ошондуктан бул 20 рекет болуп калганы дагы ошол пайгамбарыбыздан кийинки Умар ибн Хаттабтын убагында калыптанып калган. Ал эми Малики мазхабта бул 36 рекет окулгандагы жерлери болот. Кээ бир мазхабтарда 8 окулат, бирок биздин мазхабта ошондой бир 20 рекет калыптанып, пайгамбарыбыздын менден кийинки халифтер, ошо Абу Бакр, Умар, Усман, Алилердин сүннөтүн бекем кармангыла деген, мына ошол 20 рекет ошо Умар ибн Хаттабтын убагынан болгондуктан биз сахабалар дагы ошону бекем кармагандыктан, биздин мазхаб бекем кармагандыктан дайыма мына ошол 20 рекетти үзгүлтүксүз колдон келишинче орозо айларында хатым кылып кадыр түнгө чейин өткөрүп келатабыз. Биздин Кыргызстанда чындыгында көпчүлүк мечиттерде карыларыбыз хатымдар менен окушат. Бул болсо дагы Кудай буйрса ар бир адамдын жан дүйнөсүнө, мамлекетибиздин келечегине бата дуалар кылынат, ыймандуулуктун көбөйүүсүнө дагы өзүнүн салымын кошот. Кадыр түн деп калбадыңызбы? Орозонун акыркы 10 күнүнүн ичинде кадыр түн катылган деп айтылат. Негизи эле мусулманга ар бир түн кадыр түн деп айтат эмеспи? 10 күндүн эми аалымдардын көз карашы боюнча кайсы мындай чукулураак, көбүрөөк ишеним артып, үмүт артып эми кадыр түн тосок болот? Кадыр түн чындыгында жанагы өзүнчө дагы Куранда аятта түшкөн. Ал эми кадыр түндүн берекеси чындыгында өтө берекелүү. Ошондуктан дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадыр түндү орозонун акыркы 10 күндүгүнүн так түндөрүнөн издегиле деген. Ал эми көпчүлүк аалымдардын айтуусу боюнча бул орозо айынын 26 күнүнүн түнү, 27-сине өткөн түнү болот деп бул көпчүлүк аалымдар айтат. Бирок бул жерден бир айтып кете турган нерсе, ошол күнгө эле байлап туруп калган күндөрүн таштап койбош керек. Балки 22-синен 3-үнө өткөн түнү кадыр түн болуп калышы ыктымал. 24-нөн 25-ине өткөн ыктымал болуп калышы мүмкүн. Балки 28-инен 29-уна өткөн түнү кадыр түн болуп калуусу мүмкүн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктө издегиле деген. Бизде шариятыбызда кээ бир убакыттар ушундай жашырылып айтылган. Адамдар бир убакытта ошону аткарып, калган убакытта таштап койбосун деп, ошону издеп аракет кыла берсин деп. Мисалы, жума күнү бир убакыт бар, ошол убакытта дуа кылынса кабыл болот дейт. Ошол убакыт бизге жашыруу. Ошол кайсы көбүнчө? Көпчүлүктөр эми асырдан кийин деп айтылат. Бирок бизге бул багы так 100% айтылбагандыктан биз ошол жума башталгандан баштап издей беребиз, ал убакытта дуа кыла беребиз. Ошондой эле кадыр түн дагы акыркы 10 күнгө катылып койгондон кийин аны биз колдон келишинче издеп, бир эле күнгө байланыштуу кылып, калган күндөрүн таштап койбогонго аракет кылыш керек. Ал эми бизде адатта ошондой болуп калган, ошо 27-чи түнү кадыр түн тозобуз деп элдин баардыгы ошого багыталат. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок кийин дагы андан кийинки күндөрү дагы орозо бүткөнгө чейин кадыр түндү бул издей берсек, аракет кылып ибадат кыла берген болсок, ар бир адамдын өзү үчүн пайдалуу болот. Биз эми көчмөн калк эмеспи? Сапарга да көп чыгабыз дегендей, орозо айында сапарда жүргөн бир туугандарга кандай жеңилдиктер бар? Кээ бири узун сапарга чыкса деле
кармайм деп кармап жүргөндөр бар да, а бирок сапарда улуксат деп кармабагандар бар. Эми бул эл билип алыш үчүн сурап атам, кийин кармап берсе болот. Ооба. Орозо тутпоонун бир себептеринин бири жана биз оорулуу деген болсок, экинчиси Куранда бул мусапыр деп келет. Бирок биздин фык китептеринде айтат, эгер мусапыр орозо кармаган болсо абзел дейт. Мындайча айтканда, сапарга чыккан адамга уруксаат, сапар бүткөндөн кийин же жеткен жерине жеткенден кийин орозону улай берет, калган күндөрүн кийин кармап берет. Ал эми ошол сапар учурунда мен кармай алам деп орозону кармаган болсо, бул дагы жакшы болот, сооптуу болот. Мындайча айтканда, кийинкиге карызга калбайт. Мына ошондуктан мусапырга бул ушул ыктыяр берилет. Эми орозону бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармайбыз. Сообун дагы өзүм берем деп айткан экен Кудай Таала. Акырет күнүндөгү орозонун сооптору, баягы атайын бейиште бир эшик бар дейт. Ошо бизди күтүп аткан сүйүнүчтөрдөн кеп салып берсеңиз. Ооба, Аллах субханала таала алымдарыбыз айтат, 3 нерсеге эсепсиз соопторду берет дейт. 3 нерсе. 3 нерсеге. Анын биринчиси бул сабырдуулук экен. Сабырдуулук мындай, бул жашоонун кыйынчылыктарына, Алланын сыноолоруна сабыр кылган адамга кыяматта тараза да коюлбайт экен. Анын китеби да ачылбайт деген. Ага нөшөрлөп жамгыр жааган сыяктуу сооптор берилет дейт. Бул Куранда келет. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб дейт. Сабырдууларга Алла Таала эсепсиз соопторду берет дейт. Экинчиси бул кечиримдүү адамга экен. Алла Таала Куранда айтат: "Фаман афа ва аслаха фажруху алаллах" дейт. Ким кечирсе, эки адамдын ортосун оңдосо, өзүнүн мамилеси менен башка бирөөнүн мамилесин оңдосо Алла үчүн, анын сообун Алла Таала өзү берет дейт. Үчүнчүсү мына ушул орозо экен. Алла Таала айтат: бардык адамдын кылган амалы өзү үчүн дейт. Намаз окусак өзүбүз үчүн, зекет берсек өзүбүз үчүн, парзат карабыз, башка жакшы иштер. Илля соом дейт. Бирок орозо ал мен үчүн болуп атат дейт Алла Таала. Тамагын, суусундугун, адал кумарын мен үчүн таштап атат. Ошондуктан анын сообун бир гана мен өзүм берем дейткен Алла Таала. Демек Алла Таала жакшылык ишке 10 сооп, 10-ду 700-гө, Валлаху васиун алим дейт Бакара сүрөсүндө. Алла Таала каласа ал соопторду андан да көпкө көбөйтөт экен. Ал эми орозонун өзгөчөлүгү Алла үчүн болуп аткандыктан анын сыйлыгын, анын сообун өзүм берем дейт. Бул хадисил кудусийде ошондой келет. Ал эми башка пайгамбардын хадисинде айтылат: орозо кармоочулар үчүн атайын ар-райян деген эшик болот. Ал эшиктен бир гана орозо кармагандар келет. Бир гана. Алардан башкалар бул эшиктен кирбейт деп пайгамбардын хадиси бар. Демек орозо кармоочуларга дагы бир жакшы сүйүнчү бул ошол ар-райян деген эшиктен Алла даярдап койгон бейишке татыктуу болушат. Бул бейиште чындыгында Алла Таала хадисил кудусийинде ушундай бир сыпаттайт: "А'датту ли ибадис солихина ма ла айна раат ва ла узуна самиат ва ла хатар ала калби башар" дейт. Мен өзүмдүн солих пенделериме көздөрү көрбөгөн, кулактары укпаган, ойлоруна такыр келбеген бир орунду даярдап койдум дейт. Бул бейиш экен. Биз бейишти канчалык сүрөттөсөк дагы ал андан да кооз болуп эсептелинет экен да. Ошондуктан мына ошондой бейишке орозо кармоочуларга Алла Таала раян эшигинен кирет деп өзү сүйүнчүлөп атат. Аябай сонун болду. 3 нерсе: сабырдуулук, кечиримдүүлүк жана орозо. Урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарга жакшы сүйүнчү болдугуш керек. Сабырдуу бололу, кечиримдүү бололу, анан орозону толук кармап мекенибизге, элибизге жакшы дуаларды кылалы. Орозодо биз билебиз, ичпеш керек, жебеш керек дейбиз да. Негизи эмнеден тыйылыш керек? Баягы материалдык нерсенин сырткары мисалы. Андан ары орозонун даражалары кандай? Орозонун негизги шарттарынын бири биз айтабыз, ошо эртең менен туруп, фажр намазына чейин оозду жабышыбыз керек. Ошондон шам убактына чейин суусундуктан, тамак аштан, ошол адал кумарыбыздан сактанышыбыз керек. Мына ошол орозонун дагы кандай даражалары бар дегенде Имам Аль-Газали өзүнүн китебинде айтат: орозонун 3 даражасы болот дейт. Биринчиси саумул авам дейт. Жалпы адамдардын орозосу. Алар ушул
тамақтан, ичимдиктен, суусундуктан эле тыйылат дагы. Орозо учурунда жүрөгү капилетте, ибадатты аткарбайт, тили көптөгөн туура эмес нерселерди сүйлөй берет дейт да. Мындайча айтканда, тамактан сактанганы менен күнөө иштерден өзүнүн тилин, көзүн, колун, бутун сактабайт дейт. Бул жалпы адамдардын орозосу болуп, алар орозонун негизги максатына жете албай калышты дейт. Бир гана ачкалык гана азабын көргөсө, андан башка сооп албай калды дейт да. Экинчиси бул өзгөчөлөрдүн орозосу деп айтылат. Соомул хавас дейт. Өзгөчөлөрдүн орозосу жанагы негизги шарттар ичимдиктерден тыйылгандан кийин, тамак аштан тыйылгандан кийин, бул адамдар өзүнүн тилин арамды сүйлөгөндөн сактайт дейт. Көзү менен арамды карагандан, буту менен арамга басып баргандан, колу менен арам ишти кылгандан, тили менен башка бирөөгө зыян бергенден, ушак айткандан, колу менен зыян бергенден бул толку боюн денелерин дагы орозо карматат дейт. Ал эми үчүнчүсү бул сомул хавасыл хавас дейт, өзгөчөлөрдүн орозосу дейт. Булардын жүрөгү бир гана Алла деп соккон адамдар дейт. Мындайча айтканда, булар тилин да орозода кармайт, тамактан да сактанат, бардык мүчөсүн да сактайт. Ошол эле учурда жүрөгүн дагы Алладан башкаганга пикир кылбагандан сактанат дейт. Мындайча айтканда, алардын жүрөгү дагы орозо кармайт. Бизде ушундай бир шариатта жаман жүрөк оорулары бар. Адамдын кылган амалын жокко чыгара турган. Биз ал жүрөк оору дегенде бир инфарктты, инсультты айтпайбыз да. Жүрөк оору дегенде бул ушундай бир көрө албастык, текебердик, адамдын жүрөгүндөгү менсинүү, башка бирөөлөрдү кемсинтүү, өч алуу, кечирбестик, ушуга окшогон аябай жаман сапаттар болот экен. Пайгамбарыбыз ошондуктан айтат да, 3 нерсе адамдын амалын жокко чыгарып кыйроого учуратат дейт. Ошолордун биринчиси хаван муттаба дейт. Адам өзүнүн шариатка каршы келет, кен иштерди аткарып өзүнүн кумарын эрчийт. Экинчиси шохун мута дейт. Өтө эле сараңдык, үй бүлөсүнө да сараңдык кылат, өзүнө да сараңдык кылат, пайдасы эч кимге тийбейт. Үчүнчүсү иъжабул мар'у би нафсих дейт. Адам өзүн-өзү моокуму канып, өзүнү мактанып, ички дүйнөсүнө текеберлик пайда болуп, башка бирөөлөрдү кемсинтип баштайт экен. Мына ушул нерселердин бардыгы бул адамдын жүрөк ооруларына келет дейт. Алла разы болсун. Элиңиз менен аман болуңуз, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Рамазан айындагы дуаларыңыз кабыл болуп, орозоңуз дагы кабыл болсун. Урматтуу көрөрмандар, биз дагы устастай болуп Рамазан айында убакыт туттурбай көп дуаларды кылалы, басып дуа кылалы, керек болсо чарчасак жатып дуа кылалы. Куранды угуп дуа кылалы, нары бери басып туруп дуа кылалы, кыскасы дуа кылалы. Рамазан айыңызда менен дагы бир жолу куттуктайм. Демөөрчү болгон инсандарыбызга терең ыраазычылык. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.